Сузактагы 3000ге жакын окуучу билим алган Сайдулла Акбаров мектеби парламенттик өнөктүктө шайлоо тилкеси катары пайдаланылды. Буга чейинки шайлоолордун эртеси дезинфекциялык иштер жүрүп, окуучулар онлайн режимде окуп келген. Деген менен мындай эреже бул жолку шайлоодо колдонулган жок. Окуучулар кечке этен бери эле мектепте кадимки шартта окуп жатышат. Шайлоо өткөрүлгөн күнү бизге ошо райондон кабар келди. Ошо шайлоонун эртесинде онлайн түрүндө окуйсуңар, мектеп дезинфекциялап коесуңар дегенден күтүп турдук. Но бирок кечки маал дагы буйрук келди. Онлайн тарзда эмес, кадимки режимде окуйсуңар дагы буйрук келди. Анан шайлоо кечинде саат 1-лерде аякталды. Эркектик мугалимдер да колубуз эртемеңече мектепте ошо шайлоо болгон жайларды баардыгын дезинфекциялап чыктык. Дүйшөмбү күнү шайлоо эртесине кадимгидей окуш башталды. Пандемиялык кырдаал маалында өлкөдө 4 ирет чоң саясий өнөктүк, айрым шаарларда кайра шайлоо өттү. Буга чейинки шайлоолордо санитардык эрежелер сакталбай, шайлоодон кийин илдетте массалык жуктургандар көбөйгөн. Бул жолку шайлоо коронавируска кандай таасир этти, бул азырынча белгисиз. Жакынкы 2 жумадан соң шайлоонун таасири билине баштайт. Бирок аралык сакталып, белгиленген алгоритм иштегенин адистер айтышат. Ошол жерде шайлоо участкасынын төрагалары ички иштер кызматкерлери менен биргеликте аралык сактоо боюнча көзөмөлдө турушту. Бул буюрса мындай өршүндүү бир эме алып келбейт деген ойдобуз. Мунун жыйынтыгын биз 2 жумадан кийин айтылса болот. Себеби 2 жумадан кийин кандайдыр бир өсүш болсо, ошол учурда шайлоо кандайдыр бир кедергиси тийгизди деп айта алабыз. Азыркы учурда биз ошо 2 жума аралык өтмөйүнчө эч бир мындай жыйынтыгы менен айта албайбыз. 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо эпидемиологиялык абал эске алынып, бир катар эрежелер карманган. Шайлоо участкаларында бардык санитардык каражаттар камсыздалып, дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон. Учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал октябрь айынан бери туруктуу. Мындан улам шайлоонун таасиринен кооптонууга анча негиз жок дешет. Бир эле күндө эмес, мына тиги октябрдын башынан баштап эле азыр 100ге жетпеген эле учурлар катталып жатат коронавирус боюнчачы. Бул деген эч кандай жанагы шайлоо чараларына эч кандай байланышы жок. Неге дегенде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы бардыгы жашыл зонада турат. Мындайча айтканда бардык региондордо ошо 1ден 2ден 3дөн учур катталып атат. Өзгөчө кичине көбүрөөк катталганы бул Бишкек шаары менен Чүй облусу болуп эсептелип атат. Өткөн суткада 66 адамдан коронавирус аныкталган. Бейтаптардын арасынан 3 киши көз жумган. Алардын баары илдетке каршы вакцина албаганы маалым болду. Илдетти жеңүүнүн жалгыз жолу эмдөө экенин адистер белгилеп келишет. Өткөн бир сутка ичинде эмдөөдөн 10.260 адам өттү. Анын ичинен 6000ге жакыны биринчи дозаны алгандар. Өлкөдө ооруга каршы жалпы 2 миллиондон ашык киши вакцина алды. 1 декабрдан тарта Кыргызстанга келген ар бир адамдан коронавирус жоктугун тастыктаган милдеттүү ПЦР тест талап кылынат. Чет элдиктер да, кыргызстандыктар да вакцина алганына карабай тесттен өтүүгө тийиш. Инфекциянын жаңы омикрон штаммы катталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанга киргизилбейт. Түштүк Африкада 11 ноябрда аныкталган коронавирустун бул түрү мурдагыларга салыштырмалуу ылдам тарап жатканы, буга чейин вирустун башка штаммдары менен ооругандарга жукканы кабарланган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.